атаңыз кармап, жыттап, барактап ушундан ал кезде китеп жок эле да. Ушул аздик деп колдон колго өткөзүп жүргөн китеп болчу. Эми азыр менде мындай эле турат. Муну сизге мен ушу хадия кылайын керек. Машалла. Алла разы болсун. Эмеңизде турсун. Алла разы болсун. Атабыз окуп жүргөн китеп. Мына сиздер пайдаландыңыздар. Эми баласы мен пайдаланмакчы. Аллаху акбар. Кызмат кылсын иншалла. Буактагы түшүндүрмөлөрү да аябай жазган чекелерindечи буактарды. Кол жазма менен мынакей. Аябай. Хашиясында. Хашиясын түшүндү. Мен устазым мени түркий немеге аябай салган да. Молда Шамши. Чоң сыймык. Чоң бакыт болду. Чоң байлык болду. Damılların atası bizde imam болгон да. Ооба ошону эстеп. Анан өзү чоңойгон мечит жана мечит. Ооба. Балдарга айткам. Мына муфтий атбаштан болду. Атаң өзү өлсүн, атаңды көргөндөр өлбөсүн дейт го. Биз дагы апамдар бол дайыма ошол бул жакты көп эстейбиз. Алла разы болсун. Мына эски мечит болду. Мына үй, мына үй могул жерде болгон да. Мына мына могу мечитте могу капталы болчу. Могу мечит тетил жактан дарбаза кирчү эле. Өмүралы аке мына. Мына Өмүралы аке. Муну аксакалдар ким экен? Аты Кадырат окшойт бул киши. Бизден багал кечте жок деп таанып атпайбыз. Биз ал киши деп айтабыз. Өмүралы аке. Бир жакшы мечит салып. Территория кичинекей эмеспи? Мурун чоң болчу эле. Же ушундай беле? Жок, эме болчу. Молжак менен болчу. Тиякта гараж бар болчу силердики. Бир Москвич могул жерде деген неме бар болчу. Кудук билесизби? Кудук бар болчу. Кудук бар болчу. Силер жашаган үй бияк жак болчу. Анан биягында музон бар болчу. Өмүралы аке биягында. Дарбаза биягында болчу. Илгери эшектер менен аттар менен келчүлөр жумага. Аттары могу жолго байлап, Биз кайтарып биз кайтарчылар. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жакшыбы? Абдас кандайсың? Жакшы, рахмат. Өзүңүз? Өзүң чоңойгон жерге келдиң. Азыр көрүп эстеп аябай толкунданып турабыз. Тахтага ойноп чуркап жүргөн жерден эсиңе. Дамылların атасы bizde imam болгон да. Ооба ошону эстеп. Анан өзү чоңойгон мечит жана мечит. Балдарга айткам. Мына муфтий атбаштан болду. Азыр көрүп аябай толкундандык. Эстедиңби? Эстеп, колосун. Бирок ошол мезгилде мечит бузулуп калыптыр да, башка. Ошону бузуп, ошонун ордуна ошо салган да. Мен атайын келатып сүрөттөрдү ала келдим эле. Назыр экен. Кара экен мына. Сенде четире, ошону. Ошондо аксакалдар булардын бири да калбай калды. Бул Абдулла силер окуганда, бул Абдулла окуду ушундачы. Могу мечитте? Ушунда окуттум буларды. Икилерди ушуларды ушунда окуттум. Машалла. Бул ушу мечиттин капталы. Капталында такай отуруш эмеспи ушунда? Столда. Молда экен. Эми окуп берип атат. Бул жерде тиги Шервакун деген дамылла болчу могу. Пайгамбарыбыздын кыссасын кыргызча өр менен айтчу. Мен ушуну угуш үчүн жумага тетиги коңшу айылдан бөө чуркап келчүмүн. Мен жаш жигит болуп, жаш бала болчумун ушунда. Анан мындай кыргызча айткан киши жок азыр. Мавлуттар өтөт эле. Өмүралы молда неме Собаке. Бул Өмүралы аке каза болуп калды. Байбичеси бар. Байбичеси барбы? Байбичеси бар. Балдары бар. Айылда турушабы? Айылда Терек сууда турушат. Терек сууда. Терек сууда турушат. Жунусбай экелери бар. Кече күнү келет деп айтсам тиги Амина киная неметип эстеп экөө чай ичип отуруп рахат болуп силер тахта ойногонуңарда. Ооба. Анан ошону кызын койбоду беле Жамиля деп. Ооба. Ошо кичик кызын койгонда. Жеңенин атын койбоду беле. Амина эжеке, рахат. Рахат ал өзү үйдөнүп, жайланып, бөлүнүп кеткен. Бул жерде ошо Жунусбай эке бар. Бүтүн кестирип азыр инвалид коляскада отурат. Ошо кече күнү Амина эже болуп эстеп, ушунда Абдулаз келет экен. Күлүп,
Мен айтам жана тактага ойногондорун айтам биздин батыр көчкөн. Дөңгөлөк мындай зым менен. Илгери ошондой эмес беле. Оюнчу кыз ошол болчу да. Курчок менен мындай. Эме болчу ошондо Молдокенин немеси бүт аксакалдар бүт селде менен окучу. Мен жаш жигит киргенде силер көрүп калдыңарбы? Моя капталда жигиш бар эле, бүт селде илинип турат эле. Азыр мен айтам буларда, селдени үтпөйсүңөрбү? Селди такпайсыңарбы депчи. Анан ошо селделер отуруп, анан мен жашмын, рахат кичинекей. Анан экөөбүз тиги селдени алып алып, набышкалар жоктон дөңгөлөк кылып ойнойбуз. Ошентип. Илгерки мечитте. Анан жалгыз мечит ушул болчу. Башка жерде мечит жок эле ошон. Анан ошол мечиттен азыр баары ушул жактан тараган. Бул мечитте эскилердин жалгыз мечит. Эскилердин нуру бар да. Бул жерде Назарбек Дамулла Каракемов өткөн, бул жерден Жусуп Ажек өткөн, бул жерден Нуркемел ажы ошо сиздин атаңыздан кийин болуп Меккеге барып кайра келбей калды, ошол жерде каза болуп калды да. Ошол ажы өткөн, бул жерде Жолборушкан ажек өткөн, бул жерден Алайда. Ошолордун немеси кадамы тийген. Жолборушкан ажекенин баласы Памирбектен кийин Тяншанбектен баласы ушул жерде төрөлүп. Анан атын Тяншанбек койгон. Сен жиниң да уяктан төрөлдү? Ооба, Мухаммед Амин. Мухаммед Амин уяктан төрөлдү. Абдулбасит деген. Ада ушактан Бул ат баштан. Москвичти эмне кылды? Москвич эскирди. Москвич алып ошого гараж салып, ой, мен анда жашмын. Ошол алхамдулилла жакшы эскирди көрүп атат да, карачы, бул кишилердин бири да калган жок. Могу кишини, сопуну аябай ичкен киши болчу. Эми ушул кишини Назарбек Дамулла ушундай хикмат менен немеге алып келип койду да. Мечитке мас болуп кирипти. Анан башка бир болсо кубалап чыкмак да. Жок, кубалабайт. Анан эртең менен баягы соолуккандан кийин тыйын берет, алып чыгып барып ичет алчы. Кайра келет кечин. Кайра келет, дагы жаткызып коет. Эртең менен турса дагы ичип кетет экен десе, жок, коро шыпырып жүрөт дейт да. Аллаху акбар. Корошуп дават немеси. Андан кийин эле ошо корошуп, анан азанды үйрөтүп, анан өзүнө сопу кылып алды. Өмүралы сопу деп. Анан сопу болуп, анан кийин терек сууга имам болду. Терек сууда имам болуп туруп, анан ошол жактан өтүп кетти акшылар. Андан кийин оозуна алганда жок. Биз ошо Назарбек Дамуллага ошонусуна аябай ыраазы болчубуз да. Башка биз катып айтып, не ичип алып мечитке келесиң деп, же болбосо мынтип келбей жүр да деп, ала акча да бермек эмеспиз да, мисалы. Адамын акча берип койду. Ал ичип келди, унчукан жок. Эртеси күнү дагы берди, кетти, ичип келди, унчукан жок. Анан эртең менен турса, коро суу сеп, кудук бар эмеспи? Кудук бар. Суу чачып, суу ичиме шыпырып жүрөт дейт. Машалла. Ушундай Назарбек Дамулла ушундай неме керемет адам болчу. Кырааты да акыркы жолу баягы курултайда, экинчи курултайда жолуктум. Биринчи курултайда жолуктум го, ошондо көрүштүм ушу акыркы жолу. Андан кийин каза болуп калды деп, ошо арты кайырлуу болсун. Биздики ушул эми, ошо турабыз ошо. Устаз, ошол биздин жерлерге болгон зыяратыбыз, максатыбыз кыйын кезеңдерде, кыйын учурларда Борбор Азиядан жетишкен дин алымдарыбыз динибизге кызмат кылып келген. Албетте ал мезгилдерден бир аз айтып кеттиңиз, чындыгында ошондой Аллах Мухаммад жок деген заманда ошол молдекелерибиз, дамлаларыбыз кыйын учурга карабай кызмат кылып келген. Азыр биз молдекелерге ошол насаат иретинде сиздердин оозуңуздардан уккан насаатыбызды молдекелерге жеткирип атабыз. Урматтуу дамлалар, азыр Кудайга шүгүр, мына дин эркиндиги бар, мамлекет тарабынан бизге жакшы колдоолор болуп атат, тынчтык, аманчылык. Мына ушундай мезгилде кайдыгер болбой, жалкоо болбой, 24 саат эмес 48 саат динибизге, мекенибизге кызмат кыла турган мезгил деп, мына ушул өткөн замандагы окуяларды эстетип айтып келебиз. Мына кече күнү Баткен областында иш сапар менен жыйынтыктап кайттык. Ал жерде да уул-мундагы аксакал аталарыбызды, устаттарыбызды зыярат кылдык. Алар дагы өз насихаттарын айтып, балдар ушундай заманга ошол устаздардын, ошол дамлалардын мээнетинин аркасында, дуанын аркасында келдик. Чыккыла деген насааттарын айтты да. Уста, сизден Алла разы болсун. Мына биздин атабыз да ошол тагдырына жазган экен. Биз бүгүн сыймыктанабыз. Ушул Куран жолунда, дин жолунда кызмат кылган ушундай атабыз. Жаштыгына карабай, мына атабызды көргөн инсансыздар.
Атаң өлсө өлсүн, атаңды көргөндөр өлбөсүн дейт го. Биз дагы апамдар болуп дайыма ошол бул жакты көп эстейбиз. Алла ыраазы болсун. Иншалла ошол атабыз кызмат кылып жүргөн мезгилдеринде мен ошол эстеп калам. Жамаат мындай эшек аттар менен, араба менен келчү эле да. Анан ошол мешитке кире бериш жеринде байлап, биз аларды кайтарып, чөп салып, ошентип жүрчүк да. Эшектерди урдап кетип калдыр. Ошол мезгилдерде могу жакка белде башка мечиттер жок беле? Бир эски мечит бар болчу, Майбулактагы. Аны Рапшан сен да көрүп элексиң да. Казаке көргөнсүң, ал 100 жылдан ашкан мечит бар. Бирок аны баягы чарба мал киргизип камап, бирок ошодогу тегеректе аксакалдар кирип намаз окуп керме бар эле, ошондо жай намаздар салынып терилип турат. Назырбеке болуп ошо Москвич менен барганбыз ошо. Майбулак деп коет, жанынан ушундуктудай булак чыгат. Ошол жерден. Ошол мечит менен эле бул жами болчу. Жалгыз. Бул жами мечит 1956 жылы салынган. Сталиндин баягы уруксат берип неметкен кагазы менен кийин Сталин немеден өлүп кетти да. Анда 2 жыл мурун өлүп кетти да. 53-жылы. Анан ошондон кийин ушу салган Турганалы деген киши ушу жетектеп Турганалы ажы деп. Анан ошондон кийин алар бүт аксакалдар анан Жолборскан аке келген алайда. Айтылуу Жолборскан аке келген. Жолборскан аке ошо жерде турду, көп жыл турду. Андан кийин неме Жүсүп ажы деген уже местный уйгур аксакал бар болчу. Ал киши турду. Андан кийин бул жерде сүрөтү бар, Жүсүп сүрөтү жок. Сүрөтү жок, Жүсүп акенин сүрөтү жок бул жерде. Мо Шарбеке дедиңиз, аксакалды. Ошо Шервакын. Андан кийин эле тиги Жолдошбек Жумабек деген ысыгат алып келди. Леген 2 метр здоровый неме болчу, киши болчу, баарыбыз 52 размерге жетти мындай. Балбан. Андан кийин неме келди тиги Назарбек. Мына келип көп жыл турду. Атам иштеп турганда мында бүгүнкү күндө биз бирде маселе айтып атпайбызбы? Жамаат келип, ал мезгилде ушу кандай эле? Мындай. Ал мезгилде эми келген жамаатка жумада неме кылчу? Маселе айтчу. Анан бирок көбүнчөсүн дастаркан үстүндө болчу. Анан мавлид өтүлчү. Мавлид аябай өтүлчү. Ошондо тегерекке отуруп алып, ошол жерден тамак үстүндө эскилердин адаты эмеспи ошо тамак үстүндө ошо эмелер айтылып, дамыллаги маселе кылып, анан аксакалдар жанагы кашкарлык молдолор көп эле да. Алар Жүсүп Калча деген бар болчу, илимдүү Өмөр молдо деген бар болчу, билимдүү кишилер, ушулар болуп көп маселе кылышчу. Алар көбүнчөсү маселени дамылы өзү кылчу. Өтө кырааты, үнү ушундай неме адам эле да, үнү коңор ушундай. Ушундай сонун адам. Акыркы жолу ошо курултайда жолукканда ошондой кыраат кылганда мен деме көзүмө жаш келип кетти. Ошо баягы мурункуну эстепчи. Молдоке мурункудай эле экенсиң депчи. Дамылдамай айтып койчу, балдардын каттасы сенсиң деп. Көрсө эң улуусу мен экенмин да. Үйлөнүп жайдан алып барган. Сыражидин болсо армиядан жаңы келген бала экен. Мен мондай чаччан баргам. Анан Сыражидин Мустамеке чачыңызды албасак болбойт. Устаз чачыңызды көрсө жактырбайт деди анан. Мына сонун прическам бар эле да. Ал ошо Сыражидин анан отургузуп турган чачымдан налысы кырып берген. Ошо боюнча чач кое элекмин мынакей. 30 жылдар, 35 жылдан бери. Сыражында мынабы? Сыражид биздин Сыражында мына. Экөөбүз чогуу окудук немеде, Болушамжыда. Ошондой болду, ушундай күндөр өттү. Машалла. Азыр ал кездерде эстесем, Абдулла Исламовну рахат менен эстейм. Ал кезде оор эле каз экен. Кыйналдык эле. Мен күндүзү тиги Баткенде уй кайтардым. Мандикел болуп иштедим. Неме койдум, плотник болдум, дарбаса кылдым, фундамент койдум, бакса койгондо ошол жактан үйрөндүм. Бакса сокконду. Мына. Күндүз эптеп курсаңга акча табышың керек да, кечинде сабак аласың. Хужураны билесиңер да, хужуранын тартиби. Өзүн-өзү багат. Бирок өтө чоң мектеп экен хужура. Азыр мен балдарга айтам, силер түшкө чейин сабак аласыңар, түштөн кийин өзүңөр ээсиңер. Амалга неме болбой атасыңар. Биз 24 саат устаздын алдында, 24 саат ошо устаздардын көзөмөлүндө, ошо жашоодо болот элек да. Ошол жашоодо болот. Ал керемет күндөр экен да. Керемет.
Hujranın bir bereketi damılla uşunda eкен да. Адамды толық жашоого толық неметип жасап коет экен. Чөйрөдөн сактап койчу экен да көрсөчү. Bir dua verseniz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve akıbetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed ve ashabi ecmaîn. Elhamdülillah amani. Elhamdülillah iman. Elhamdülillah sünnet vel cemaat. Elhamdülillah sıhhat vel feragat. Elhamdülillah İslam. Elhamdülillah Kur'an. Elhamdülillah kullu hal. Allahümme ya Erhamer Rahimin. Ya hayran nas, ya jaratkan Allah Taala. Özüňe esebi jok şükürler bolsun Allah. Mamleketimizge, elimiz, jurtubuzga tinçlyk, birimlik, uluklarybızga iman, insap, kayrat ber Allah. Allah subhanahu wa taala şu muftiyatımızdaky özübüzdün alimdarybızga, Allah subhanahu wa taala şu Hazreti Muftiye, Allah subhanahu wa taala şu işiňerge bereket bersin, özüňerge hareket bersin. Allah subhanahu el arasında bolgula, elge çykkyla, elge kıdırgıla. Allah subhanahu wa taala sizlerin kelgeniňer biz üçün dem. Allah bizin kelgeniňer biz üçün kuvat. Allah işiňerge iyilik bersin, aýalyňar takwa, baldaryňar salih bolsun. 1964 жазылган Семетейдин колжазмасы бар экен да. Ошону көргөзмөй коелу дегенбиз. Mineki Mavlüt. Mavlüt. O bolsa janagı talaşkan nemeler var, mavlüde neme var. Mikrofonu söylep beriniz. O mineki ana Kazbek Kazalçıça. Kazbek Kazalçının nemesi. Koljazması. Mine bizde жазма акын болгон эмес дейт да. Төкмеканда жок, мына жазма акын Казбектин колжазмасы. Өзүнүкү? Өзүнүкү. Өзүнүкү экен колжазма. Карачы, мына мондай bizde сабаттуу адамдар болгон. Аталарыбыз окуган, жазганды билген. Мынакей. Мондайлар да бар. Өзбекстандан тапкан ушул. Ana bunu men dagы bir meselesi var. Muna Morekine mına. Moğolsu men Özbekistandan Taşkent'ten 60 kilometre Kırgız Şınak деген kıştak var. Oşa kıştakta dursam bir aksakal gelip balam Kırgızsın dedi, oğa Kırgız mı? Sen onu okuy alasın, karasın bile Kazbek'ten kazandı. O aksakal bu sizde kaydan jüretsem Özbek moldalar okuy albay koydu bana onu dedi. Allah. Okup berse de, ben okup bersem iyili adam Orus tanıma menen göçürüp jasıp ber dedi. Ama Orus tanıma menen göçürüp jasıp berdim dana kalem akına ne vereyim oğlum dedi. Men eştekenin gereği yok, ben şu kol jasmanı özün istedim. Sen al dedi mınaki. Kazbek'tin 28. yılı sürgünde ayrılgan жазгандагы. Nak orijinal kolu menen. Ötkönde gelip dige. Ne degen baylık Şular boldu? bundan gelip göçürüp ketişti bunu. Ne degen baylık boldu? Buna moyak bit kol nemeler bit. Eski gidip 300 yıl, 400 yıl bolğon ketdi. Bunun barın damına bunlarda kaydan alып keldiniz deyip. Oşo at baştagı moldalardın kitebi. Mana? Ana mına Nazırбек'ten mına köp karmap keyin taştap ketken kitebi. Bu tafsiri Jalalayn. Maşallah. Hazreti Mufti'nin atası. Ataсын karmap жүрüp taştap keyinki moldaga taştap ketken. Maşallah. Же мурдагы молдолордон калган бе ушундай да мынакей. Maşallah. Мынакей. Атаңыз колдонгон китеп экен Hazreti Mufti. Atam kıldım. Maşallah. Maşallah. Атаңды көргөн киши үлгүсүн деп мына киши зиярат Ошо кылып. мына могу балким кол жазмасы ушу улар жазган кутбалар да могучу. Maşallah. Анан бул Нүкүн молдокеде болчу. Jalalayn tafsir eкен да. Jalalayn tafsir. Maşallah. Биринчиси. Кудай бер. Бизде өтө чоң казаналар бар экен, байлык. Allah razı olsun. Атаңыз кармап, жыттап, барактап ушундан ал кезде китеп жок эле да. Ушул аздиктеп колдон колго өткөзүп жүргөн китеп болчу. Эми азыр менде мындай эле турат. Муну сизге мен ушу хадия кылайын керек. Maşallah. Allah razı olsun. Эмеңизде турсун. Allah razı olsun. Atabız okup жүргөн kitap. Mına sizler faydalandыңыздар. Эми баласы мен пайдаланышым. Аллаху акбар. Кызмат кылсын иншалла. Буактагы түшүндүрмөлөрү да аябай жазган чекелеринде буактарды. Кол жазма менен мынакей. Аябай. Хашиясында. Хашиясын ошондой. Мен устазым мени түрки немеге Allah razı olsun. аябай салган да. Молдо Шамшичи. Чоң сыймык. Чоң бакыт болду. Чоң байлык болду. Китеп жок мезгилде кармап жүргөн китептер. Maşallah. Allah razı olsun. Atlas. Nazlı mutlu istep demek.